Кыргыз мамлекетине кошуна мамлекеттердин кыпындай да жери кызык эмес. Бирок өз жерибиздин тырмактай да жерин бербейбиз. Мекенчилдик сезим жаштайынан ойгонуп, орто мектепти артыкчылык менен аяктаган. 1991 Россия Федерациясынын Курган шаарындагы учкучтардын жогорку аскер окуу жайында баштап, офицердик кызматты чек ара заставасынын жетекчисинин орун басары кызматында Баткен коогалаңына көрсөткөн тайманбастыгы, эрдиги үчүн президенттин, Ички иштер министрлигинин чек ара кызматынын бир нече медалдары менен сыйланган. Мамлекеттик чек арада 28 жыл кызмат өтөгөн. Ата журт үчүн, эл үчүн кара жанын карчурган, кароосун казык, башын токмок кылган мекенчилдик керек болсо кайран жанды курмандыкка чалып болсо да чек арабызды коргоого бүт салымын кошууга даяр Эратов Саитжан Саматович. Эратов Саитжан алгач окууну 1991 жылы Россия Федерациясынын Курган шаарындагы учкучтардын жогорку аскер окуу жайында баштап, Советтер Союзу таркаганына байланыштуу Москва областынын Голицыно шаарындагы федералдык коопсуздук кызматына караштуу чек ара аскерлеринин институтуна 1992 жылы которулуп, 1996 жылы ошол окуу жайын аяктаган. Окууну аяктап, офицердик кызматын Кыргыз Республикасындагы Россия Федерациясынын ыкчам чек ара топтомунун Нарын шаарындагы чек ара отрядында чек ара заставасынын жетекчисинин орун басары кызмат ордунда баштап, 1997 жылы чек ара заставасынын башчысы болуп дайындалган. Кесиптештеринин арасында да чоң абройго ээ болгон Эратов Саитжан 1999 жылы Баткен коогалаңына чек арачылардын курамында катышып, андагы көрсөткөн эрдиги, күжүрмөн кызмат үчүн 2000 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык кол саат менен сыйланып, капитан аскердик наамы мөөнөтүнөн мурда берилген. Менин аскер киши болгондон кийин карьерам иш тармагында оңой болгон жок. Себеби чуу дегенде эле Баткен коогалаңынан башталды. 99 жылда, 2000 жылдагы биз Баткен коогалаңына толук кандуу катышканбыз. Кээ бирөөлөр Баткенге барып кайра келип аткан болсо, биз 2 жыл толук ошол Баткен областында, Лейлекте болсун, Баткен районунда болсун, толук кандуу катыштык. 2002 жылдан 2005 жылга чейин Россия Федерациясынын Москва шаарындагы федералдык коопсуздук кызматынын чек ара академиясында окуп, окуу жайын алтын медаль менен аяктап, подполковник аскер наамын мөөнөтүнөн мурда алып, академиянын ардак тактасында түбөлүк аты калды. Өзүнүн жазган арызына ылайык 2006 жылы Баткен областынын Кадамжай районунда жайгашкан Айдаркен чек ара отрядынын башчысынын биринчи орун басары болуп эмгектенген. Мамлекеттик коргоодогу көрсөткөн эрдиги жана тайманбастыгы үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык эрдик медали менен, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык кол саат алып, Баткен областынын мыкты инсаны 2009 номинациясына ээ болгон. Ал эми 2010 жылы Баткен элинин колдоосу менен Баткен шаарынын ардактуу атуулу, ал эми 2010 жылы Баткен элинин колдоосу менен Баткен шаарынын ардактуу атуулу жана Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулу деген наамдардын ээси. Мындан сырткары Ош коогалаңында эрдик көрсөткөндүгү үчүн бир нече медалдар менен сыйланган. Албетте, мына ушундай мекенчил азаматтарыбыздын кылган эмгеги ташка тамга баскандай тарых беттеринде унутулбай жазылып калышы бышык. Баткенде чек ара отрядын жетектеп турсам, кийин 2011 жылдан 2013 жылга чейин зам губернатор болуп барганда мен өзүмдүн эрким менен барган эмесмин. Элдин койгон талабы менен. Эл суранган, ушуну алып келип туруп, чек арачы болбосо дагы бизге губернатордун орун басары болсо дагы иштеп берсин деп ошол коопсуздук маселелерине жооп берип барып эмгектенгенбиз. Ошол губернатордун орун басары болгон убакта 2011, 2012, 2013-түн жарымын карасаңыздар болот статистика боюнча. Чек арада 2011 биринчи серин мына келишпөөчүлүктөр, одуно чек ара бузуулар катталган болушу мүмкүн. Бирок жыйынтык чыгарып комплекстүү түрдө атайын иштерди жүргүзүп, атайын пландардын негизинде иштерди жүргүзүп, системалык түрдө биз жеңгенбиз. Бул статистикада бар. 2012 жылы бир дагы конфликт, инцидент катталган эмес.
Кыргыз Республикасынын премьер-министринин 2011 жылдын 11 мартындагы буйругуна ылайык Баткен элдин суранычын эске алуу менен Баткен областынын губернаторунун орун басары кызмат ордуна дайындалып, коңшу мамлекеттер мыйзамсыз басып алган жерлерди кайра кайтарып алууга чоң салым кошкон атуулдарыбыздын бири. Ал эми 2013 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегара кызматынын башкы штабына чегара кайтаруу башкы башкармалыгына жетекчи болуп дайындалып, 2017 жылга чейин үзүрдүү эмгектенген. Ошондой эле 2015 жылы Россия Федерациясынын Москва шаарындагы Коргоо министрлигинин генералдык штабтын академиясынын квалификациясын которуу курсун артыкчылык менен аяктаган. 2018 жылы штаттык уюштуруу маселелерине ылайык штаттан четтелип, ардактуу эс алууга жөнөтүлгөн. Чегара кызматта 28 жыл эмгектенген Саитжан Саматович жасаган эрдиктеринен бүтүн кыргыз эли кабардар болбосо да, бирок чегарага жакын жайгашкан Баткен эли анын жасаган алгылыктуу иштерин сыймыктануу менен белгилешет. Саитжан Эратовдун берде Аксайда мунун немеси көп, заслугасы көп. Биз мисалы Сайтты мисалы азыр шерге губернатор же болсо президент кылса жарайт деп айта алам мен. Сайттын кызматы биздин Аксай үчүн өтө көп. Мен Саитжан Эратов боюнча өтө жакшы билем. Себеби бул киши биз мурда тажикка көз каранды элек. Ошо Саитжан Эратов келгенден баштап биз кыргыз болуп, өзүбүздүн границабызды таанып, өзүбүздүн чегарабызды чектегенбиз. Себеби бул өтө катык иштеген. Бизге ушундай чегарачы, чегараны чектеген, элге күйгөн, эл үчүн күрөшкөн, каршы жер үчүн күрөшкөн киши биз үчүн керек. Эки районун же эки областтын Тажикстан менен Кыргызстандын ошол жетекчилеринин жолугушунда ошол жолуктурган кезде дагы эч качан Саитжан тегилердин мисалы үчүн зам заместители келсе бизден чоңуну барганга уруксат берген эмес. Тең менен жолуктуруп баягы биздин маанайыбызды, биздин деңгээлибизди паска кетирген эмес да ошол нерселерчи. Чегарадагы маселелердин чечкиндүүлүгү, ошо иштегенди, ошол жерде эл менен иштегени, кошуналар менен иштегени азыр андай офицерлер жок десем дагы болот да. Саит Эратов дегенде бул биздин Баткендин чегарасы. Чегара дегенде Саит Эратов деп билебиз. Бул киши бизде ушу погранда иштегенде өзүнүн ким экендигин көрсөткөн жигит. Бул эми чындыгында өтө чоң дипломат. Дипломатиялык жол менен эки маселелерди чечүүгө өтө чоң салымдарды кошуп келген. Айрыкча мына Ак Суу, Варух тараптарда андан кийин келип туруп, мына биздеги Согмен, Чарбак, Таян айылдарындагы чегарадагы келишпестиктерди ушу чечилишине бул жигиттин өтө чоң салымы бар. Чегараны чече турган адамдар өзүнүн кесибин так билген адамдар болуш керек. Чымчык сойсо да касап сойсун дейт. Ошон үчүн чегарада дагы чегараны билген адистер керек. Кийинки маселе чегара маселесин чечкенде сөзсүз түрдө элдин ою. Чегара эки жаатта, эки мамлекеттин ортосундагы бул чоң кызыкчылык болуп атат. Алар да өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Биз дагы өз кызыкчылыгыбызды ойлойбуз дагы. Эки тарапка тең мындай залалы тийбей турган, көбүнчө биздин өлкөнүн жарандарына залалы тийбей турган чечимдер болуш керек. Ата-энесинин гана эмес, эл уулу да болуп кызмат кылган Эратов Саитжан Саматович жеңил атлетика жана волейбол оюндары боюнча спорттун чеберине талапкер. Уул балдарым 4, кыз балдарым 8. Бар эле дипломдор бар да. Ушундай болсун, ар кимдин баласы максат талабы ушундай болсун. Бул баланы мен эле айткандыгы өзүнүн башы ham бар да. Özü ne kılan dese kılat, koyalım dese koyat. Allah'a şükür hem Kudağı razımı şunçalık kıl özüne cepte vatat. Ömür uzun rızkısı belant basın. Bu baldarım jakşı, barıyla jakşı. Kudağa şükür. Bakkan görgönüme razımı baldarım. Buna mektepte okuganları altın medal menen pütken. Öz kütü menen ketken hiç kim biz aralaşkanımız yok. Özü Moskva'ya yazıp, özü men barayım bu dese 4 aydan keyin kağası geliverdi. Sonuçta Moskva'ya varıyorum, altın medal alıp, jakşı, iyilik menen pütüp geldi, jakşı işte vatat. Kırgızistan'dan bolsa Katar'la Rusya'ya gitip baratırlar, bu tenam çakır otat. Barbayım ben Kırgızistan'dan, özüm elime işteyim dedi. O işte otat,
Özünü öz ektip. Men özüme bir jaka barbayım dedi. 2017-жылы көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн шериктештиктин башчысы Владимир Владимирович Путиндин ардак грамотасы менен сыйланган. 30дан ашуун ар түрдүү медалдар менен сыйланган. Алардын ичинде чек араны кайтаруудагы артыкчылыгы үчүн биринчи, экинчи даражадагы алтын медалы, академияны артыкчылык менен бүткөндүгү үчүн, күжүрмөн кызмат өтөгөндүгү үчүн биринчи, экинчи даражадагы ардак азамат, биринчи даражадагы Баткен коогалаңынын катышуучусу медалдарын алган. Дүйнө жүзүндө 2000ден ашык улут болсо, ошолордун 200-ü гана мамлекети бар, өзүнүн чек арасы бар, жашаганга мамлекети, улуту бар. 200 улут гана мамлекетке ээ. Ар бир улут менмин деген дүйнөдөгү өлкөлөр, Америка болобу, Россия болобу, Кытай болобу, кайсыл өлкөнү албасак өнүккөн чек арасынан баштайт. Керек болсо аюу да өзүнүн чек арасын коргойт. Жаныбарлар да өзүнүн чек арасын коргойт. Чек араң коопсуз болбосо, душмандар басып кирип аткан болсо, чек араң келишпөөчүлүктөр болуп, инциденттер катталып аткан болсо, сенин бизнесиң дагы мамлекетте кереги жок. Саламаттык сактоо тармагында да иштер жүргүзө албайсың. Билим берүүдө да иштер жүргүзө албайсың. Ошон үчүн ар бир мамлекет биринчи орунга коопсуздук маселесин коюш керек. Ошон үчүн да ичинде чек ара коопсуздук маселеси эң биринчи орунда да туруш керек. Ал аябай туура багыт болуп эсептелинет. Чек ара мамлекеттин күзгүсү экенин баса белгилеген Саитжан Саматович сыяктуу мекен үчүн Кыргыз мамлекетиндеги олуттуу маселе болгон чек ара маселесин бир тараптуу чечүүгө салымын кошуп келген уулдарыңыздын бири Жогорку Кеңештин депутаттыгына ат салышып, элине дагы да болсо кызмат кылууга бел байлап турат. Албетте, кыйчалыш кезде кыйындыкка бел байлап, жүрөгү мекеним деп соккон уулдарыбыз көз жазымда калбашына толук ишенебиз.